Арваңыздар, ардактуу кыргызстандыктар, сүйүктүү музыка телеканалынын күйөрмандары, көрөрмандары барсыздарбы? Кайрадан сиздер менен сонун шоу берүүсү старт алды. Алдыдагыдай эле алдыдагы 60 мүнөт бир гана сиздер үчүн жагымдуу маанай тартуулоого аракет кылабыз. Алдыда сиздерди кызыктуу оюндар, жылдыздуу маек жана ошондой эле жанга жакын жагымдуу музыкалык чыгармалар күтөт. Андыктан сонун шоу менен биргеликте болуңуздар. Ал эми бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө сиздердин кызматыңыздарда Аруке Даниярбек кызы болмокчумун. Андыктан экранга дагы да болсо жакыныраак келиңиздер дейбиз. Анан бир гана экран артында жөн эле көрүп отура бербестен биздин маегибизге катышыңыз. Негизи эле жай мезгили кандай өтүп жатат, кандай эс алуудасыз, эмне кандай өзүңүзгө пайдалуу жактарын жайдан алып атасыз. Эгер ой пикир менен бөлүшкүңүз келсе 39 21 83 39 20 64 сандарына байланышка чыгыңыз. Ар бир ой баалуу, андыктан сиздерди барыңыздарды күтөбүз. Ал эми достор, билесиздерби, негизи эле сүйүү деп коет, сүйүү ойду жеп коет. Анан адам баласындагы эң бир тунук сезим махабат. Бир гана ырларда болобу деп кээде ойго салып калабыз. Анан балким ырларда болгону деле жакшы деп кайрадан ой жүгүрүп баштайбыз. Азыр болсо ушул адам баласындагы махабатты, сүйүүнү даңктаган жагымдуу чыгарма сиздер үчүн жаңырсын. Эфирдин жүрүшүндө андан соң маегибизди бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып улантабыз. Азыр болсо кезекте Айтурган Эрмекова Козаталы "Менин сүйүүм" аттуу чыгарма бир гана сиздер үчүн жаңырат. Эч кайда алыстабаңыздар. Түз эфирде сонун шоу өз ишин улантууда. Достор, экранга дагы да болсо жакыныраак чакырабыз. Анткени бүгүнкү коногубуз менен тааныштырууга да мүнөттөр келип жетти окшойт. Ким деп турсаңыздар, кыргыз эстрада ырчысы, кыргыз эстрадасынын жылдызы, мукам үнү менен ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапкан көп кырдуу талант, бийчи, актриса, эң башкысы жагымдуу үнү менен сиздерге таанылган ырчы Айтурган Эрмекова студиябызда. Кол чалар менен тосалалы. Кош келиптирсиз. Мен ишенем бир гана мен эмес, экран артында көрөрмандар дагы дүркүрөтө кол чабып аткан болуш керек. Келиңиз. Төрүштөн орун алыңыз. Ыңгайлуураак жайгашып алыңыз. Андан соң маегибизди баштайлы. Чоң рахмат. Көрөрмандар менен амандашсаңыз болот. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу биздин кыргыз элибиз, амансыздарбы? Жаңы эле Ош шаарыбыздан учуп келдик. Прямой бул жерге келдик сөзсүз түрдө. Жалпы кыргыз эли менен саламдашып алалы. Баарыңыздарга салам болсун. Аэропорттон түз эле биздин студиябызга кирип келген Айтурган Эрмекованы сизди көргөнүзгө дагы бир рет кубанычтабыз дейбиз. Чоң рахмат. Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Абдан сонун. Ош жергеси кандай? Ош жергеси азыр эле жаңы эле таксиге отурганда такси сурап калды. Ош жергеси кандай, аба ырайы кандай депчи. Негизи эле бизде дайыма эле ысык борбор калабызга салыштырмалуу бир аз ысыыраак сөзсүз түрдө. Аябай эле кайнап атат. Бирок ошол нерсеге чыдагандар да бар, чыдабагандар да бар. Ошончо самолет толтура жаш балдар учуп келишти. Баардыгы көл жергесине баратат окшойт деп ойлоп калдым. Эң сонун. Көлгө бараткан болсоң да жакшы эс алууга алайлы дагы. Анан айтсаңыз, өзүңүздүн ушул жайкы каникулуңуз, эс алууңуз кандай өтүп жатат? Каникул десек болобу? Эми бизде сөзсүз түрдө чармачылык инсандардын баардыгы эле өздөрүнө белгилүү болгондой эле бизде бандай дем алыш күн болбосо керек деп ойлойм. Эми болсо орозо айыларында болот да. Айрыкча бизде Ош шаарында тойлор көп болгондуктан сөзсүз түрдө элдин кызматына дайыма эле жүрөбүз. Азыр деле дал ошол сезон башталды деп айтсам болот. Сөзсүз түрдө тойдо көп жүргөндүктөн толук түрдө айта аламын. Бирок адам баласы эс алып туруш керек экен. Үй бүлөгө дагы көбүрөөк мындай көңүл буруп дегендей. Биз деле ошол көл жергесинен барып эс алып келсекпи, жыл бою эле эс алабыз. Анан ошол убактарда бир аз тойду токтотуп коюп баралы деген ниеттер бар. 20-сынан кийин буйруса. Буйруса. Негизи эле эс алуунун кандай түрлөрүн жакшы көрөсүз? Ушул көл жээгинде таза абадан жутуп дегендей. Эми жай мезгили болсо сөзсүз түрдө ошол сууда, таза абада болсо ушундай кандай гана керемет биздин кооз жерлерибиз абдан эле көп. Дал ушул жерлерге барып, ысык көл жергесине, Сары Челек көптөн жыл бою эле барабыз. Алай жергесине Чыйырчыкка барып кымыз ичип келебиз дегендей. Дал ушундай эс алуулар жагат. Сөзсүз түрдө үй бүлөң менен бирге болсоң, ошол эс алуу эч нерсе, эч бир бакытка жетпейт деп ойлойм. Жакшы, эң сонун. Анан азыркы учурда дагы ушул Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош улуттук филармониясында эмгектенип келесиз. Канча жыл болду? Убактыңыздын көп бөлүгү эле ушул филармонияга арналат болуш керек.
7 классымдан баштап эле дал ушул Гүлшайыр Садбакасова эжекебиздин колунда апам десем дагы болот, экинчи апам. Иштеп келемин, азырга чейин мына иштеп келе жатам. Буйруса дагы ушул Гүлшайыр эжебиздин колунда иштей беремин. Анткени мага чындыгында абдан жагат Гүлшайыр эже менен иштешкен. Баягы тартипке бекем, сөзүнө турган инсан. Алдыңкы ушул өзүнүн аркадагы ушул жаш кыздарды мыкты деңгээлде чыгарганына мен 100% ишене алам. Ишенип, азыр ушул Гүлшайыр эжекебиздин урматы менен көп ушул жардамы менен ушундай сахнада жүрөбүз деп айта алам. Ушул филармонияда уже көп жыл болуп калды, 10 жылдан ашты, айлык алып, эл катары иштеп жатабыз. Бир гана солист эмес, актриса дагысыз, туурабы? Спектакльдерде катышасыз? Жок, негизи филармонияда эстрада ырчысы катары мен айлык алып иштеймин, негизи эле ал жерде. Актриса бул мен хоббим десем болот. Баягы ырчылыктан тышкары, негизи эле баягы жашоодо деле, мисалы үчүн баягында курбу кыздарым көп айтып калат. Мындай күлдүргөн, жаатында деле абдан эле ушундай, кандай десем, эмоция менен айтып берген, ушундай инсан катары жагам да курбуларыма, досторума, туугандарыма, ошонусуңарындай эле. Мен мындай көрүп туруп эле Раматылык Мырзаазизов Ташкенттеги актер, белгилүү актер эми өтүп кетпеди жакында эле. Ошол киного тарткан, 2-3 кинолорго катышканмын. Буйруса дагы сунуштар болсо сөзсүз түрдө катышабыз. Анан актерлордун мындай өзүнүн кыялданган, самап жүргөн ролдору болот эмеспи? Сизге кандай роль жарашмак, кандай ролду ийине жеткизе аткара алмаксыз? Сиздин оюңузча кандай? Ошол биринчи кино, ошол интернационал кино болгон. Кыргызстандан жалгыз өзүм баргам. Россия жергесинен Игорь Жижикин, белгилүү эми бул Европанын актеру болот. Казакстандан Саят Исенбаев, Рекетердеги главный ролдогу актер. Дал ошол менен бир тасмада болгонбуз. Анан мен чындыгында айтсам, Ташкентке учуп баргандан кийин билдим, что менин ролум андай болот го, эмне орусча айтканда Милашканын эле ролу. Ошондо атым Ширин болгон. Главный ролдогу бала Тимурдун сүйгөн кызы болуп аткарганмын. Ал бала атасын издеп кеткенде мен биякта апасын карап, ушундай аябай эле переживать этип, ушундай сыяктуу ролдорду аткарганмын да. Бирок жашоодо деле мындай шайыр жүргөн инсанмын, анан тарс-турс жүргөн инсан болгондуктан мен өзүмө көбүрөөк ушул баягындай шустрый комедия сыяктуу нерселерге катышканым абдан мындай каалоом бар да. Жакшы, ошол каалооңузду азыр эфир жүрүшүндө аткарабыз, сөзсүз түрдө даяр болуп туруңуз. Анан айтсаңыз, негизинен эле ырчылыкка көбүрөөк басым жасайсыз да. Хобби бул актрисалык. Анан чыгарма жазганда болобу, ыр тандаганда болобу, эмнеге көбүрөөк маани бересиз? Негизи мен кичинекеймен, апам айтат, форма тигип берип, апам чеберди өзү. Эжеме мага формула, индийский формалар тигип берип, бизге кандай гана тууган отуруштар болбосун, сөзсүз түрдө мен кызым бийлеп берет деп эле мен чыгарып коюшчу экен да. Анан ошол мага кыстырылган жана акчалардын баарын топтоп алып, биз кайра бензин куюп алып, үйгө кетип калчубуз экен. Негизи эле мындай мини концертти ошондой эле койчу экенмин. Публикага бийлеп ырдаган абдан жакшы көрчү экен элем. Анан да ушул кичинекеймен кезинен биринчи орунда мен бийге аябай шыктуу келгем, бийди абдан жакшы көрчүмүн. Анан эле уже бара уже кыз брак командасына киргенден кийин уже жанагы айтып кеткендей эле ушул кыз брак командасынын жардамы менен, Гүлшайыр Садбакасова эжекебиздин жардамы менен уже ырчылыкка толук мен кире алдым десем болот да. Шоу бизнесте азыр эстрада ырчысы катары мен толук ырдап жүрөм. Ошо кыз бракта өтүп атпайсызбы? Топко келгенде 14 гана жашта болчусуз, туурабы? 13,5 болсо керек. Даже 14кө чыга элек болчумун. Негизи топко кантип келип калдыңыз эле? Өзүңүздүн чечимиңиз болду? Ошо 13 жашар кыз топко барып ырдайм деген чечимди кабыл алыш канчалык деңгээлде мындай орго отурду? Жеңил болду? Мына жакында эле атам айттым болуш керек, же апам айттымбы эсимден чыгып атат. Апам мен туура эле кылган экенм депчи. Анткени мен апамдан деле, атамдан деле сурап, мындай кыз бракка кирем деп сурабаптырмын ошол кездечи. Бирок ошол нерсени туура эле кылган келинем да. Мүмкүн баягындай каршылык көрсөтүп коюшат. Бирок мен ойлойм толук эле колдошту. Атам айрыкча мени азырга чейин колдойт. Гүлшайыр эжемени көптөн бери тааныйт негизи эле. Азырга чейин тыгыз байланышта дегендей. Өзүм прямой эле филармонияга кирип барганмын. Гүлшайыр эженин кабинетине кирип барып эле мен ырдайм, мен ырдагым келип атат деп элечи. Анан кийин даже мени отургузган жок. Давай ушул жерде бийлейсиң, ушул жерде ырдайсың. 3 тилде бийлетти, 3 тилде мени ырдатты. Анан Гүлшайыр эже айтты:
толук ырчы деп мен сени азыр айта албайм, бирок сен такшалып эмгектенип болсо мынандай ырчы чыгасың деди да. Ошол айткандай азыр деле күлүп неметип калат Гүлшара эже. Эми сыймыктанып айтсам болот, Гүлшара эженин мындай ошо катарындагы жакшы көргөн өзүнүн алып чыккан ырчылардын арасында кошулганыма мен толук айта алам да. Эң сонун. Маекте болсо кыскача музыкалык тыныгуудан кийин улантабыз. Достор, эч кайда алыстабаңыздар. Сиздерди дагы экрандын артына жөн эле отура бербестен биздин маегибизге кошулуңуздар деп чакырабыз. 39 21 83 39 20 64 сандары кызматта. Эгерде кызыктырган суроолор же болбосо жөн эле каалоо тилек айтып коеюн дедим элем десеңиз, байланышка чыгыңыз. Сөзсүз түрдө азыр болсо Зарлык Камбаралиевдин аткаруусунда Кызыл гүлүм аттуу жагымдуу чыгарма бир гана сиздер үчүн жаңырат, андан соң жолугабыз. Экрандарыңыздарда сонун шоу берүүсү уланууда. Достор, бүгүн студиябызда жагымдуу үнү менен ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алган Айтурган Эрмекова маек куруп жаткан учуру Манай сонун. Манай дагы да сонун. Эң сонун. Анан достор, сиздер дагы экран артында калбастан бүгүнкү маегибизге ортоктош болуңуздар. 39 21 83 39 20 64 сандары кызматта барыңыздарды төз эфирде байланышта күтөбүз. Анан баса достор, сиздерге кыскача бир оюн жарыялайбыз. Азыркы учурда кимде ким байланышка чыгып оригиналдуу суроо узаткан болсо, Айтурган Эрмекова менен биргеликте дуэт аткарууга төз эфирде мүмкүнчүлүк бар. Андыктан чамдаңыз. 39 21 83 39 20 64 сандары кызматта. Үндүүмүн, таланттуумун, жакшы ырдайм десеңиз, сөзсүз түрдө чамдаңыз. Анан 39 21 83 39 20 64 деп дагы бир рет эсиңиздерге салып өтөлү. Эч кайда алыстабай, сонун шоу менен биргеликте болуңуздар дейли. Анан айтсаңыз, негизинен эле музыкалык билим жөнүндө кеп кылсак, окуйм, сөзсүз түрдө жогорку билимге ээ болом деп айтканыңыз бар экен. Билесиз, буга чейин вокалдан сабак алып, ошол 1 жылга жакын сабак алдыңыз. Анан баары бир жогорку билимге окуйм, билимдүү болом деп айтканыңыз бар экен. Кыял тилек орундалдыбы? Сөз түрдө эми жанагы айтып кеткендей эле, жана сен менен мындай эле не экран эле сүйлөшүп атканыбызда чынында убактым аябай тар болуп атат да. Аз бияктан чыкканда да башка жака барыш керек, тияка барыш керек, ушундай сыяктуу. Мына план кылабыз, ал нерсе окшошпой калат. Бардык нерсе Алла таалам нерсе айткан менен болот экен сөз түрдө. Бирок мен ошол сөзүмө иншаллах турамын. Сөз түрдө профессионалдуу деңгээлде баягы ырчы болушка элге ошончолук дагы да тартуулаганга баягы билим жаатында дагы да көбүрөөк вокал жагына дагы иштөөгө сөз түрдө мына жакынкы араларда киришем деп айта аламын. Азыркы учурда баягы той сезон башталгандыктан байланыштуу көп жумуштарды бүтүргөн убактыбыз болуп атат азыр. Сөз түрдө ошол окуй турган ниет бар, планда. Эң сонун. Достор, дагы да болсо сиздерди төз эфирге сонун шоу берүүсүнө чакырабыз. 39 21 83 39 20 64 сандары кызматта, чамдаңыздар. Кандай гана керемет, кандай гана мүмкүнчүлүк. Айтурган Эрмекова менен биргеликте сиздер эгер төз эфирде сонун шоу берүүсүнө дуэт аткарсаңыздар, андыктан колго түшкөн мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз, колдон чыгарбаңыз, сөз түрдө чамдаңыз. Анан азыркы учурда оюнубуз даяр экен. Даяр экен. Оюнга кезек берсек, Оюн ойланды. Алгачкы бул жакта белгилүү сериалдар болушу мүмкүн, белгилүү кинотасмалар, мультфильмдер болушу мүмкүн. Бир нече персонаждар Оштон келдиге манчалык кыйнабагыла бизди. Бирок маанайыбыз андан да көтөрүлсө мен макулмун. Сиз дагы аракет кылыңыз, Белгилүү персонаждар, бир нече персонаждын үнүн коштосоңуз болот. Даярсызбы? Даярмын. Даяр болсок кеттик, анда эмесе алгачкы видео даяр болсо. Өлбө даяр. Даңазалуу доор. Биринчи көрө алалы. Бали Бей, Айбиге, анан жанындагы жардамчысы. Негизи бул сериалды мен такыр көргөн эмес, бирок уккам. Макул, сюжетти алдын ала ойлоп коюңуз, Бул жакта Айбиге сүйлөп атат, Бали Бей. Булардын кылыктарын туурайбы же сүйлөгөн сөздөрүн? Үнүн коштойсуз. Өзүңүз ойлоп таап, өзүңүздүн ошол тапкычтыгыңызга жараша түшүнүктүү болду, Ошондо мен могу кыздыкмынбы? Бул кыздыкындагы, бул баланыкындагы. Всё, полный түшүндүм. Даярсыз, Даярмын. Кеттик. Анда ушул жерге чейин болсун, Кайра башынан сураналы видеону. Кеттик. Атын айтайынбы? Өзүңүзгө ыңгайлуу болгондой эле импровизация кылып.
сен эмне эле мага таарынып атасың? Мен сага айтып атам, эмне эле мага таарынып атасың? Мен сага таарынбай элемин. Жөн койсо тим эле. Не карайсың? Жакшыны болчу уктуңбу, элдин баары карап атат. Менби? Мен жакшыны болоюмбу? Азаматсыз. Ушул жерге чейин болчу. Калчалар болсун. Көрүп алдык, бул разминка болду. Бул даярдануу болду дейли. Кийинкисин мындан да кызыктуураак, мындан да майынчыгаараак, катыраак аткарасыз деген ойдобуз. Бул мультфильм Айыз, бир көрүп алайлы биринчи жолу, Бул карышкыр кичинекей баланы көтөрүп барып койду жерге. Бул карышкырдын сөзүн дагы бардык сүйлөгөн персонаждардын сөзүн сиз озвучка кыласыз. Үн коштойсуз. Ушул жерге чейин болсун, Сценарий бар, даярсыз, Примерно. Кеттик, болжолдуу түрдө даяр экенбиз. Кайра башынан. Ай, туугандар, мен силерге 1 сааттан бери баланы өзүм карап атам. Эми силер бул баланы өзүңүздөр караңыздар. Уктуңарбы мени баарыңар? Биз деле жана карабадык беле? Жок, силер анчалык караган жоксуңар, мен карагандай. Карадык. Караган жоксуңар. Караган жоксуңар деп жатам. Ай, ызы-чуу кылбагылачы, мен өзүмдү өзүм караймын. Сен өзүңдү өзүң карайсыңбы? Баары таң калып атат. Өзүңдү өзүң карайсыңбы? Ооба? Азаматсыз ушул. Анда мынча сонун. Жана айтпайт белең, мен туулган күнүм бар болчу, мен кетишим керек болчу. Мен дагы бир жака кетишим керек болчу. Ушул дегениңе бетиңен өп коюн. Азаматсыз калчалар болсун дейли. Талантыңыз катайсын, келиңиз терістен орун алыңыз. Импровизация. Импровизация, сөз түрдө таланттуу адам бардык жаранган, ар тараптуу талант болуш керек. Айтсаңыз негизи эле анан кадр ичинде актриса болуп мындай ролду аткарып коюш бир сөз, анан озвучка кылыш, үн коштош дагы бир кеп да. Сөз түрдө экөө эки башка да. Анткени сен үн коштоп атканыңда сөз түрдө ошого деле өзүнчө бир образ беришиң керек. Мисалы үчүн азыркындай эле сүйлөгөн сыяктуу эле, мисалы үчүн кайгылуу жагында кайгылуу сүйлөп дегендей ыйлап жатканда ошондой ролду аткарып аткан инсанга ыйлап беришиң керек да. Сүйлөп атканыңда деле ыйлайсың да. Ошого экөө эки башка бардык иштин, жумуштун кыйынчылыгы бар. Эң сонун, анан буга чейин айтып калбадыңызбы, ушул той сезону башталып баратат, күзгө жакындап калды деп, анан тойдогу тапкан эң максималдуу сумма бир сезондогу эстеп санап, эсептеп туруңуз. Бизде көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Атым Нара. Нара, кош келиптирсиз. Сиздин үнүңүздү укканыбызга кубанычтабыз. Кайсыл жактан чалып атасыз? Жалал Абадтан, Базар Коргон районунан, Ауыл айылынан чалып атам. Эң сонун, айтырган айым сизди угуп жатат. Келиңиз. Саламатсызбы? Мен жердешим экен. Саламатсызбы? Мен Базар сизди Коргон жергесине жакшы көрөм, сыйлайм. Мен жакшы көргөн ырчылардын бири болосуз. Рахмат чоң. Сиздин подписчиңиз болом. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, ар дайым ушинтип күлүп, бийлеп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Мен сизге калуу тилек айтып коеюн деп чалгам. Сизге да эки эсе каалайм, бар болуңуз. Чоң рахмат. Унара, өзүңүз ырдайсызбы? Кандай дейсиз? Ырдайсызбы? Жок, ырдай албайм. Жок, ырдай албайм, мен только бала карайм. Айтырган Өрмөкованын ырына бийлейм только. Бийлейсиз, эң сонун. Чоң рахмат сизге байланышыңыз үчүн. Рахмат. Сүйлөшкөнүмө кубанычтамын. Мейлиңиз, рахмат чоң, аман болуңуз. Эң сонун. Ийгилик. Дайым ырчылардын алды болуп жүрөрүңүз. Чоң рахмат. Тынч болуңуз. Чоң рахмат сизге. Ушундай күйөрмандар бар болсо кандай гана керек мурашки болуп кетти. Эң сонун, айтсаңыз негизи эле үй бүлө кургандан кийин ушул кирешем берекелүү болуп калды, акчаны туура жумшаганды үйрөнүп калдым деп айтканыңыз бар экен да. Анан сөзсүз эле кирешенин көп эле бөлүгү тойдон түшөт. Тойдогу бир сезондо тапкан эң чоң гонорар суммасы эсептеп бүттүңүзбү? Бир күндөбү? Бир сезондо.
бир сезондо. Бир сезон Эми буга суммасы. чейин мен Супер KG сайтына бир күндө тапкан акчамды айта калып, бизче айтканда баляга калып кеткенмин. Даже ата энем урушкан, сен эмнеге антип айтасың, тигиндемде антип айтпаш керек депчи. Бирок эми баягы мисалы үчүн сен азыр суроо берип атасың, мен ошол нерсеге мындай жооп беришим керек да. Анан кийин жок айтпай эле коеюнчу десең деле элге жакпай калышы мүмкүн. Айтсаң деле жакпай калышы мүмкүн. Ошого көп учурда мисалы үчүн көп ырчыларды мисалы үчүн мактана эле берет деп ойлоп калышат экен да. Бирок деген биз эфирге ошон үчүн келебиз да. Мисалы үчүн силер суроо берсеңер биз ошого жооп беришибиз керек. Элге кызыктуу да. Биз канча табабыз, мисалы үчүн кандай жүрөбүз, каякта жүрөбүз, ошол нерселерди айтсак мактана эле берет деген сыяктуу нерсе болуп калат экен. Ошол сыңарындай эле эми бунусунда эми общий той сезондо мен былтыры гана эсептеп баштадым. Эми айтайынбы? Айтыңыз, эми ушунча күттүрүп, жакшы эле маалыматты алып келип. Ой, $55,000 табыпмын Бир сезондо. Ооба. Ал эми мен эстеп калгандарым, анан кийин майда чүйдө эми айтпаган, кайрымдуулук кылган, айтпаган, бир туугандарга жардам берген, айтпаган нерселер көп. Ошол сыңарындай эле, бирок Аллага шүгүр, үй жайыбызды кылып алдык. Жаңылык порталдарына жаңылык достор. Айтырган Дагы Эрмекова балям. бир сезондо $55,000 ашык акча таптыр. Жакшы, анан сизге болсо азыр кыскача блиц суроолорду даярдап койгонбуз. Даяр болсоңуз, узат өтөлү үчүн Блиц суроолор жагат мага. туура жана так жооп берүүгө даярсызбы? Даярмын. Даяр болсо кеттик. Ыңгайсыз жагдайларга көп кабыласызбы? Ооба. Качан акыркы жолу бирөө менен уруштуңуз эле? Акыркы жолу так. Бассейнде уруштум окшойт. Макул кененирээк токтолосуз, сахнага алгач кырдап чыккандарыңыз? Сахнага алгачкы айтчы сүйүңдү. Айтчы сүйүңдү. Жашооңузда эмнени эч качан кылмак эмессиз? Кайталасаң? Жашооңуздагы эмнени эч качан кылмак эмессиз? Мен артка кайтпайм, ушундай кызмын. Өкүнбөймүн. Всё, что не делается, всё к лучшему. То есть мен ошол сен айткан нерсеге көңүл деле бурбайм. Жакындарыңызга сюрприз жасаган жагабы? Абдан жагат, чындыгында. Көп сюрприз кылам, көп жакшылык кылам, кыла берем, буюрса дагы көп кылам. Эч ким жокто өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп турасызбы? Ооба. Примерно мындай ичимде план кылып неметем, мозговой мозг иштей берет, анан бирок мындай өзүмөн кетип эле тил менен сүйлөшө албайм, эми анчалык деңгээлде. Анчалык эмес дейсиз. Анчалык эмес, нормально эми. Жакшы. Инстаграмдан каражат табасызбы? Ооба. Жубайыңыздын туулган күнүн унутуп калган учурлар болду беле? Жок. Бат таарынып, бат жазыласызбы? Ооба. Мектепте жалаң бешке окугансызбы? Жок. Эч кимге көрсөтпөй ыйлаган учурлар болобу? Да, көп эле болот. Өзүңүздү шайыр мүнөзмүн деп эсептей аласызбы? Ооба. Спорт менен машыгасызбы? Эми мен бийлегеним эле спортко деп ойлойм. Мен тыным жок да менде. Жакшы, ырдап жатып, ырдын сөзүн унутуп калган учурлар болду эле? Көп болот, айрыкча эфирде. Мелдешип утулуп калган учур болгонбу? Эми спорлошкондо мисалы үчүн тиги мындай да, андай да деп атканда, возможно, бир көбүрөөк мен жеңип калам. Бүгүн деле как раз жеңдим жолдошумду. Жакшы, директтеги бардык билдирүүлөрдү окуйсузбу? Эгер окусаңыз, кайсынысы эң кызыктуусу болчу? Бардыгын окуйм. Эң кызыктуусун айтып берейинби? Элге деле жагат болуш керек. Бир эже жазыптыр да, может мени көрүп аткандыр, может көрбөй аткандыр, может сынап жазгандыр. Айтурган кандай жакшысың, прям полностью мен аябай ушундай ден соолуктарымды сурап, да, анан кийин каалоо тилегин айтып, анан баламда айфон жок, бир 50 000 сомдук айфон алып берип койчу сураны, сен жакшы эле табасың го депчи. Мен өзүм ишимен айттым, айна менин кызымда деле жок айфон депчи. Ошол мага кызыктуу болгон, өмүр бою эсимде калган. Жакшы, анан качан акыркы жолу бирөө менен уруштуңуз эле десе, бассейнде уруштуңуз деп атпайсызбы? Ооба, бассейн. Эмне болуш кеттиңиз? Эми ресепшндеги кыз менен кайра жарашып алдык. Бардыгы жакшы. Чыгып атканда эле мен аябай боорукермин да. Мындай немете берем. Кайра көңүлүн ойлопчу, ушундай. Өзүм да бат жазылам, мындай немете бербейм. Кек сактабайм мен. Сразу жайылып кетем. Жакшы, жолдошуңуз менен эфир астында эмне болуп, спор болду эле? Аэропортто биз тааныш кызды көрүп калдык. Ал аябай мындай арыктап, кичинерип, анан өзүнүн сиңдисине окшоп кетиптир да. Жолдошум ошол Аида дейт, мен болсо Чолпон дейм.
кайра получается чолпон болуп мен жеңип кеттим да. Чолпон болуп чыкты да на самом деле. Жакшы. Эң сонун биз болсо кыскача музыкалык чыгармага кезек беребиз, андан соң жылыгабыз. Эрлан Андашевдин аткаруусунда кое бербейм. Тосо алыңыздар. Студиябыздын көркүн ачып Айтурган Эрмекова отурат. Маегибизди алдыга карайлансак, негизинен эле айтсаңыз, ошол пандемиядан кийин шоу бизнестебизби чыгармачылык чөйрө жанданып, мындай концерттер да башталды да. Сизде концерт коюу оюңузда, пландарда барбы жакын аралыкта? Ар бир аткаруучуда, ар бир ырчыда планда болот. Бир сонун бир элге концерт ачып, концерт берсемби депчи. Бирок деген кандай деңгээлде бересиң деген нерсе болот. Азыркы учурда өтө эрте эмеспи деген да нерсе болот да. Эми эл деген мисалы үчүн келгиле концерт берчи дегендер дагы көп. Мага деле айтып бергендер бар. Жаңы чыгып келаткан ырчыга деле айтып бергендер бар. Ошол сыңарындай эле баардык нерсени ойлонуштуруп туруп, бир команда менен жакшы бир концерт бериш керек да. Элге эптеп концерт бербеш керек. Ошол сыңарындай эле быйыл мага эрте. Эмдиги жылы деле эрте болуп калышы мүмкүн. 15 жылдан ашуун сахнадасыз. Иншаллах. 15 жыл мына быйыл 15 жылдан бир аз ашат. Кыз брак командасында мен 6 жыл жүрдүм. Андан кийин уже чыгармачылыкта мына Sony баягы ырдап чыкканыма көп эле жыл болуптур. Буюрса бирок ошонсе дагы мага азыр эрте деп ойлойм. Буюрса мен жакшы концерт бериш үчүн мен такшалып дагы да элге көбүрөөк чармалар тартуулашым керек. Эң сонун. Анан алдыда болсо дагы сизде азыркы учурда жанр мындай көбүнчө чыгыш жанры, стиль, анан өзгөртүү планда барбы? Балким жаңылык киргизип өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга такыр эле башка нуктагы ырларды угуп калабыз сизден. Бишкек шаарында негизи эле ата-энем бул жакта турат да, анан мен Ош шаарына кете элек астында бир 6-7 жыл мурун инсан группасына баягы Актан Исабаев негизи эле өзү чакырып, айтып деп, ушундай алып чыгайын сени контракт түзөлү тигиндей мындай деп неметкен да, мага башкача сен айткандай стильди предлагать эткен да чындыгында. Эми баягы айтсам более зарубежныйраак стиль, баягы мен ойлобогондой стилдичи, бирок мага жаккан чынында. Ошол стилди дагы буйруса ойлонуштуруп жүрөмүн. Бирок сөз түрдө эми баягы түштүктүн кызы болгон соң ичиңде каныңда кайнай берет экен да, тыкы чыкчы. Мисалы үчүн Ильязга мен көп ырлар жаздырам, Ильяз деле Востокко жакыныраак да Абразаковча. Анан кийин андан тышкары дагы аранжировщиктер менен иштешем, алар деле билет да уже мен стилим таап алган. Анан аларга мисалы үчүн мен болду, мен Востогум аябай көбөйүп кетти деп эткенден кийин заказ берип койгондон кийин бир 2-3 күндөн кийин жүрөгүм чыдабай кайра чалып, ушул жерине бир тыкы кошуп коесуңбу деп коем да. Баары бир биздин Ош шаарыбызда мисалы үчүн тойлордо боло, даже мына Бишкекке мен канча келем, эртең буюрса тоюм бар, тоже восточный стилди аябай жакшы көрүшөт да. Ошол сыңарындай эле восточный направленияга биз көбүрөөк эми мусулман болгон соң көбүрөөк ушундай жакшы көрөбүз мындай нерселерди. Анан эми өзгөрүш, эми прям өзгөрүп кетем деп айта албайм. Бирок ошол эле эстрада ырчысы дагы да жагымдуу элдердин купулуна толотон ырлар жаратабыз. Жакшы, эң сонун жан дүйнөңүз баары бир чыгышка тартып турат сөз түрдө тарта берет. Айтурган айым чоң рахмат бүгүнкү маек үчүн. Бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы аягына келип жетти. 1 саат билинбей өткөнүн байкабай калыптырбыз. Кызыктуу маек куруп бердиңиз. Чыгармачылык сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо хит чыгармалар сиздин аткарыбызда жарала берсин. Азыр кыскача эркин микрофон сизге. Чоң рахмат, аябай эле шашып, ушундай бир эмоция менен келдим эле, чындыгында бат өтүп кетти 1 саат. Мен негизи эфирди абдан жакшы көрөм, эл менен барлашканды жакшы көрөм, ачык маекти жакшы көрөм дегендей. Сонун шоу программасына терең ыраазычылык, КТРК муз каналына терең ыраазычылык, сиздердин жааматыңыздарга ийгилик болсун. Дагы да болсо урматтуу кыргыз элим, сиздерге да жакшылыктар. Мына көрүп аткан ар бир инсандын үйүндө кандай гана күн болбосун, дайым саат сайын, минут сайын жакшылыктар гана боло берсин. Дал ошол жакшылыктарыңыздарда биз сиздердин урматыңыздарга кызмат кылып, шаңдуу ырлар жаратып жүрө берели. Бар болуңуздар. Эң сонун. Эми ушунча чакырып алып ырдатпай жөнөтпөйбүз. Сизди келиңиз, сахнадан назаталы, жагымдуу чыгарма болсун. Достор, сиздер болсо эч кайда алыстабаңыздар, сонун шоу менен биргеликте болуңуздар. Азыркы учурда соңку жагымдуу жыйынтыктоочу чыгарма Айтурган Эрмекованын аткаруусунда болот. Сахнага назарыңыздарды бурабыз.
калчалар болсын, терең ыраазычылык, чыгармачылык, албан ийгиликтерди каалайбыз. Достор, билесиздерби, азыркы өтүп кеткен мүнөттү кайтарып алуу мүмкүн эмес, андыктан жашооңуздагы ар бир мүнөттү, ар бир саамды пайдалуу жана эң башкасы ырахат алуу менен өткөзөлү дейли. Сиздер менен 60 мүнөт бою кызматыңыздарда Аруке Даниярбек кызы болду. Сонун шоу берүүсүн өткөзбөй көрүп туруңуздар. Дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Ал эми бүгүнкү эфирдин кайталоосун эртең саат 12-де күндүзгү 12-де көрсөңүздөр болот. Аруке Даниярбек кызы болдум. Сиздер менен келерки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар.